Могу мусулмандарда мынтип айтылат. Мисалга айтып атат аларчы. Бейиште шаркырап суулар агат экен. Алардын мындай көрдө барганда, бейишке жакшы жашап барганда. Суулар агып турат экен, жүзүмдөр деги мындай. Могу жашоодон эмне жакшыны элестетсең ошонун баары бар экен. Мейли ошо ичпеген, бул дүйнөдө ичпеген шарабың аякта бар экен. Бул дүйнөдө жетпеген кыздарың аякта бар экен, периштеси мал. Саны да аз эмес. Мисалга материя катары элестетти. Тозокту материя катары элестетти, көрүнө. Казан кайнап турат экен, кыл көпүрө бар экен, куласа балянга түшөт экен, анан соттойт экен, анан кулагын кесет экен, анан кыйнайт экен депчи. Анысы кандай мына тозок менен бейишти материя катары көрдөн элестеткендей, Аллахты дагы булар асманда бир адам отурат дегендей элестетип келген. Кана, урматтуу улуу журтум, урматтуу момун мусулмандар. Кана, асманда Аллах материя катары жок, ошону эсиңерден чыгарбагыла. Материя катары асманда Аллах жок. Бир кандай анда бир араб киши отурабы, жалгызбы, же жанында кандай кызматчылары барбы, кайсы материкте отурат, кайсы планетада отурат, же эле учуп жүрө береби? Эгер ошо корпус катары, аксакал катары сиз мындай бир аксакал катары мындай материя катары мына аксакал катары өлчөп койсоңуз, анда сиз Кудайды чектеп койгон болуп атасыз. Ал материя эмес, ал бир энергия. Энергия деген сөз эмне ал өзү? Айтып өттүм о. Үй жылыса да бул энергия да. Энергия. Отто энергия бар. Ошон үчүн жана кыргыз отту жагып туруп ортого. Анан бакылдап манас айтып, ички жан дүйнөсүн тазалап аткан ошол бекеринен эмес. Күндөн энергия алат, эркек деп коет. Күндүн да энергиясы бар да. Күндү кайсы бир адам болсо да күтөт. Жаз келсе экен деп, күн тийсе экен деп, үшүп кеттим деп. Анысы кандай дагы, Кудай дагы эмне дейт? Ааламды, адамзатты, табиатты башкаруучу улуу күч. Жоктон бар кылуучу, жан алып жан салуучу, жан дүйнөнү өстүрүүчү, өлтүрүүчү, кечиримдүү, кереметтүү, колдоочу, коргоочу. Эки көзгө көрүнбөгөн көк мейкин, сөлөкөт, көк мейкин. Чексиз кудурет. Көрдүңүзбү мына? Сиздер материя катары элестетип алгансыңар. Мына Кудайды бир адам отурат, аксакал отурат, бир араб киши отурат дегендейчи. Араб киши отурат дебесең анда айтпайт элең да. Арабча билген адамдан Алла жакшы көрөт экен деп айтпайт элең. Арабча тилек балан дубаны окусаң анан Аллах берет деп айтпайт элең. Ал материя эмес, ал энергия. Эми буга далил айтып берейин, чындыкты айтып берейин. Бул мына атадан бата чыкты деп атат, ата жолунда. Акку деген аялды, Шумкар деген баланыбы аты ааламдан берилген, ошону тандап алган. Аны бир ата кейди, Байтик ата, Асанкайгы ата, Манас ата, Канике эне бата чыгарды. Корпусту эмне кийди? Жан, энергия кийди. Мына ата кийди, корпусту бата чыгарды. Бата деп коет. Ал тилдейт. Ал бата десе эле мейин эле дей бербейт. Ал кемчилигин айтат. Оору суркооңду айтат. Эмне кылаар ишиңди айтат. Демек, энергия бекен. Алам энергия. Мына, бул да энергия, бул дагы. Энергия. Анысы кандай? Кудай да бир чоң энергия. Кудай табиатты дагы, ааламды да, адамзатты кармап турган ок, ойс. Секундту, минутту, саатты деле ойс кармап турат го. Анысы кандай? Көрдүңүзбү энергия. Эгер сиз азыр материя десеңиз, атеист ишенбейт. Дүйнөлү ишенбейт. Кана бир спутник тактадыбы бир Кудайдын бир жерде отурганын?
Анда сиз чектеп аласыз. А бир отурганда энергиясы жок болсо ал иштебейт да, корпус болсо. Көрдүңүзбү, урматтуу мусулман, урматтуу улуу журтум, дегиле ар бир адам. Биринчи биз Кудай берчи, Кудай сактай көр, Кудайың колдо, Кудайың барда деп бардык киши бир башына иш түшкөндө айтып атат. Сен биринчи Кудай эмне экенин таанысаң анан колдойт да. Кудай эмне экенин билсең, анан коргойт да. 30 киши отурса, атаңды тааныбасаң, сени ким колдойт? 30 чоочун колуна суу куйдуң кетти. Карап койду, бир өспүрүм чуркап баратат. Анысы кандай? Биринчи чындыкты табыш үчүн Кудайды тааны сен. Кудай материя эмес, энергия.